Ош шаарында сел-саяктар бара турган жай жок. Алар кышкысын өздөрүнүн жанын сактоо үчүн мына ушундай жылуулук өтүүчү турбаларда байырлашат. Азыркы учурда бул жерде сел-саяктардын жашагандыгын байкоого болот, анткени бул жерде алардын кийим-кечелери, тамак аштары турат. Ушул сыяктуу жылуулук өтүүчү турбада жылынып жаткан жеринен каза болгон сел-саяктын сөөгү табылган. Ал 1986 туулган жаран экендиги аныкталып, өздүгү такталган соң сөөгү туугандарына берилген. Уют создавать кылып атабыз өзүбүзгө. Жагымсыз жет, муздак жай, таштануудан төшөнчү курган жер сел-саяктар байырлагандан кабар берет. Алардын барар жери жок болгондуктан ушул сыяктуу жерден түнкүсүн жан сакташат. Хабибулла деп өзүн тааныштырган жаран кезегинде үй бүлө күтүп, мамлекеттик кызматта иштеген экен. Бирок ал күндөрү көпкө узабай учурда сел-саяктын кейпине түшкөн. Остановкаларда отурса баары ачыгындар 20 сом 50 сом берет. Ja болбосо бир нам берип кетет. Шундай жашоодамын мен. Сел-саяктардын көпчүлүгү бул эски көпүрөнүн алдында байырлашат. Азыркы учурда бул жерде 6 сел-саяк баш калкалоодо. Бул жерде көрүнүп тургандай эле өздөрүнүн жашоосуна ылайыкташтырып алышкан. Ош шаарында сел-саяктар баш калкалаганга жер жок. Шаардык бийлик болсо көп кабаттуу үйлөрдүн жер түлөөсүнөн жай даярдоону демилгелешкен, бирок жергиликтүү тургундар кооптонуп каршы болушкан. Андыктан учурда жер такталбай токтоп турат. Коомчулук мисалы үчүн баягы жеке менчик үйлөрдүн подвалдарына жайгаштырабыз десек, айрым тургундар баягындай макул болбойт, анткени ар кандай баягы жагдайга жараша. Бирок азыр изделип атат, балким жакын күндөрү бул маселе чечилет. Бирок дагы кошумча кое турган нерсе, булар баягындай тамак аш берилет, медицина кароодон өтөт. Анан кайра кетип калат экен да булар айылдарыначы. 3 жыл мурда үйсүз жарандар үчүн жай болгон, бирок белгисиз себептерден улам жоюлуп кеткен. Ал эми шаардык милиция алардын кол издерин алып, каттоо менен гана чектелет экен. Кабыл алуу бөлүштүрүү жайынын кызматкерлери иш алып барат. Алар ошол сел-саяктар боюнча алардын өздүгүн тактап бармак издерин алуу боюнча кармап келишет. Бирок биздин 3 саатка чейин кармаганга укугубуз бар. Андан кийин аларды кармаганга биздин укугубуз жок. Ар кайсы жерде баш калкалап жан сактаган жарандардан түрдүү оорулар жугуу коркунучу бар. Ал эми алар медициналык кароодон өтүп турушат. Бирок жатып дарыланганга алар үчүн дагы ооруканада жай арналган эмес дешет. Ошондой адамдарга, контингенттерге бизге условиябызга место каралган место, кийин общий палатада кирип жатып калышат. Общий палатада жаткандан кийин эми жерде алардын аркылуу немеси болот, оорусу болот, ар кандай жугуштуу тери оорусулар болот, башка жугуштуу оорулар болот. Ошолор менен бейтаптарга эми жугуштуу болушат. Ош шаарында сел-саяк делген 70 жаран каттоого алынган. Ал эми шаар ичинде 40ка чукул мекеме ишканалар биригип, үй-жайсыз жарандарга бир маал ысык тамак уюштурууну колго алып жатышыптыр. Бирок азырынча ишке аша элек. Сел-саяктар баш калкалоочу борбор Бишкек шаарында уюшулган. Анда 200гө жакын жаран жан сактоодо. Ал эми бул сыяктуу камкордук Жалал Абад облусунда дагы бар. Ошто болсо али күнгө чейин ишке ашпай келет. Гүлшайыр Талантбек кызы, Аскар Мамайт-Исаков, 7-канал, Ош шаары. Койсо жанат. Зерикпей өстүнү.